Саламатсыздарбы урматтуу биздин радио Марал ФМдин угуучулар жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз жаңы бир подкасттын бет ачары үй бүлө темасында балдарга, жубайларга, аталарга байланыштуу ушундай өтө бир маанилүү теманы козгоп атабыз. Бүгүнкү темабыз үй бүлөдөгү жоомарттык, берешендик. Балдарыбызды, кыздарыбызды кантип берешен кылып тарбияласак болот? Ошол боюнча мындай бир жакшы бир окуя бар экен да. Кыргызстанда Кемин калаасында ушул убагындагы Шабдан Баатырды баарыңыздар билесиңер. Ошо Шабдан Баатырдын бир кичинекей бир окуясы бар да. 10 жашында бир күнү атасы бир дөңсөдө бир аксакалдар менен отурса, чуркап келет дагы, анан ата дейт да, мага бир кой берчи дейт. Анан Жантайхан сурайт: балам, эмне болду? Болсун. Эмне болду десе, досумдун апасы ооруп калыптыр, сырколоп калыптыр, мен ошого союп берейин деп атам дейт да. Анан атасы макул ала кой дейт дагы. Анан аксакалдардын баары сакалдарын сыйпап, анан ошондо бул баладан бирдеме чыгат экен, баатыр чыгат экен деп ошол жерден баары батасын берген экен да. Ошол бала кандай кийин баатыр болору ошол баамдашкан экен, ошо берешендик, жоомарттык менен. Негизи дүйнө жүзүндөгү азыркыга чейин келген аалымдар, психологдор, педагогдордун баары айтат, эң биринчи балага бере турчу көндүм, эң биринчи сезим, эң күчтүү бул берешендик дейт. Анткени ошонун артында баардык жароокерлик да жатат дейт. Анткени биз баардыгыбыз ата-эне катары балдарыбызды тарбиялап атканда, балдарыбыз, кыздарыбыз эртеңки күнү кайрымдуу болсо экен, элдик болсо экен. Эртеңки күнү биз карганда, билбейм, жаныбызда келиндерибиз менен, неберелерибиз менен ошо балдарыбыз бир кайрымдуу болуп, бизге мындай баш көз чыкса экен деген ниетибиз, оюбуз бар да, үмүтүбүз бар. Анан ошо балдардын канчалык берешен болушу, канчалык жоомарттыкка жетиши ошол өтө абзел, маанилүү нерсе экен. Анткени берешенден дагы жоомарт адамдын эң чоң өзгөчөлүгү, бул адам бирөөгө бир жакшылык каалап, бирөөгө бир нерсени бергенден андан кийин эч нерсе күтпөйт экен андан. Анткени эгерде бир адам, билбейм, эл көрсүн, же болбосо башкалар уксун, же болбосо реклама мисалында эгерде бирөөгө жардам бере турган болсо, бул жоомарттык эмес экен. Жоомарттык, мындай айтканда, караңгы түндө берилген жакшылык, же болбосо бир адамга, бир доско, же болбосо бир кошуна колонго, элге кызмат кылынат, бирок андан эч нерсе күтүлбөйт да. Кээ бир учурларда ал адамдардан туура эмес түшүнүп калып жаман сөз айтылса дагы, анткени бул адам бир Кудай үчүн дейт да. Анткени Куранда дагы ушундай бир жакшы бир аяттар бар экен. Жакшы бир Тирмизиден дагы ушундай бир бизге жеткирилген бир жакшы хадистер бар экен. Адам жоомарт болуш керек дейт. Анткени жоомарттык дейт адамга, Аллахка эң жаккан амал дейт да. Анткени биякта жоомарттыкта мен деген жок дейт. Мен деген жок болгондуктан текеберчилик да жок. Эгерде бир адамда текеберчилик болуп калса, мага кандай пайда деген суроону берет экен. Негизи эле биз сүйүү жөнүндө адамдардын ички жан дүйнөсүндө, бул жерде рухунда сөз түрдө бир жан дүйнөсү толуш керек экен. Ошо толгондо жоомарттык менен толуш керек экен. Анткени жоомарттыкта мен дебейт экен, башкаларды ойлойт экен да. Эгерде мен десе, анда ал жакта коркуу кирет экен. Дүйнө коркусу. Анда эртеңки күнү мен машинам бузулуп калсачы, акчам болбой калсачы, жумушум болбой калсачы деген дүйнө коркусу адамды, мындай айтканда, бир азгырык экен да. Анда адам өзгөчө ошондо акырынан бузулуп кетет. Эмнеге мурунку ата-бабаларыбыз, аалымдар ар дайым баланын биринчи берешендигине маани бергиле деген? Анткени берешендиктин артында ыймандуулук да жатат экен. Эгерде бир адам берешен болсо, ыйманы дагы күчтүүрөөк болот экен да, Кудайга жаккан бир амал экен. Анткени бул берешендик адамды жумшак мүнөздүү да кылат экен. Анткени ошол адамды жароокерлиги менен өзүнүн оюнда эмес, же болбосо өзүнүн сезимдери менен эмес, мен ал адамга, же болбосо журтка, же болбосо билбейм, кичинекей бир жандыктарга да кантип бир жардам бере алам деп, ар бир кичинекей нерсесине чейин кайгырып, ошо муңга киргендиктен, колунан келген нерсесин кылгандыктан, ал балада келечекке калыптанган бир лидердик, адамдардын башына чыга, мындай айтканда, жетектей алчу жетекчилик мүнөзгө дагы бул ээ болот экен да акырынан.
ал жакта бир текеберчилик болбойт, мен деген болбойт. Ошондуктан биз балдар кыздарыбызды бүгүн жоомарттык жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Жоомарт адам ар дайым мындай айтканда илгерки эгер ата бабаларыбыздын айта турган сөздөр менен айта турган болсок, билесиздер, чабарманды салчу да. Чабарманды салып туруп, эгерде өтүп бараткан киши келип даамоз тийип өтпөсө, анда кайра кайтартып келчү экен. Тиги жерде желени көрдүңбү деп, тиги жерде боз үйдү көрдүңбү? Эгер желени көрүп эмнеге өтүп кеттиңер? Деп мындай таарынгансып барчу экен да. Ошондуктан ар бир өтүп бараткан жолоочу дагы сөзсүз түрдө бир желени көргөндө, бир боз үйдү көргөндө учурашып, саламдашып, бизде билесиңер, чай ичип кет деген бар, туурабы? Аш жеп кет деген бар, аш остийгизүү бар, нан остий деген бар. Такыр болбосо нан остий дейт да. Ошого окшогон бизде жакшы бир каада салттарыбыз бар. Менин оюмча ушуну кайрадан бир жандандырганга аракет кылышыбыз керек баарыбыз тең. Өзүбүз үй бүлөбүздө эгерде келген конокторго эми эт салып беребиз, туурабы? Тамак жасап беребиз, аш беребиз, белектерин беребиз, коноктордун ордун башкача коебуз да. Ошол нерселердин баарын балдарыбыз көрүш керек. Сөзсүз түрдө жанагындай конок келип калганда кээ бир учурларда балдарды өзүнүн бөлмөсүнө жөнөтүп койгон учурлар бар. Же болбосо улуулар сүйлөшүп атканда сен биякта жүрбө деп, өзгөчө биз кичинекей чагыбызда көп ошондойду көргөнбүз да, кичинекейлерди баргыла, эшикке бар ойногула дейт. Андан кийин бир эс тартып чоңоюп калганыбызда болсо кайра үйгө чакыра албай калышат. Ай кергиле, же ичкиле деп айтпайсыңбы деп, ошентип кайра ата энебиз бизди чакырчу. Ошондуктан биз азыркы учурдагы биздин замандаш ата энелерге кеңеш берет элем. Эми бала кичинекей чагынан баштап сөзсүз түрдө силердин конокторду, меймандарды кандай тосуп атканыңарды, кандай аларга тамак аштарды жайып берип атканыңарды сөзсүз түрдө көрүш керек. Анан муну силер сүйүнүч менен айтышыңар керек. Бүгүн кандай бир жакшы жаңылыгым бар билесиң? Бүгүн үйгө таятаң, чоң атаңдарды чакырдык, бүгүн коноктор болот деп, балдардын баары конокко аябай сүйүнүшөт, конокту аябай жакшы көрүшөт. Ошондуктан биз колубуздан келишинче үйгө көбүрөөк конок чакырышыбыз керек. Негизи дүйнө жүзүндө дагы бир изилдөө болуптур да, кайсыл үйдөгү балдар зирек чыгат деп. Ошонткенде изилдөөлөрдүн бирөөсүндө эмне экен билесиңер? Үйгө ким кайсыл үйгө конок көбүрөөк келсе, кайсыл жерге улуу муундан конок көбүрөөк келсе, мисалы тайата чоң ата же болбосо ошондой улуулардан үйгө көбүрөөк конок келгенде балдардын жан дүйнөсү, анан акыл эси дагы өсөт экен. Ошондуктан урматтуу жеңелер, кафе эмес. Эми кафе деле балким азыркы учурда замандын кандайдыр бир талабына жараша убакыт аз болгондуктан, тар болгондуктан дароо эле кафеге, ресторанга чакырыш жеңил. Бирок үйгө чакырып, ошол үйдөгү ата улуу муундун батасын алуу бул өтө маанилүү. Анткени бул балада беришендикти, жоомарттыкты, жароокер сезимдигин ойготот. Жароокер деген бул кандайдыр бир азыркы учурда айтылган эмпатия деген сөз да. Мисалы ал башка адамдардын күйүүтүн, маселесин өзүңдүкүндөй сезе алуу. Бирок бул адам балдарыбыз келечекте ошондой бир эч нерсеге кайдыгер карабаган, ушундай жакшы бир мүнөзгө ээ болушу үчүн эң башатында жоомарттык, беришендик сезим менен толтурушубуз керек. Бирок ал үчүн биринчи биз үлгү болушубуз керек. Ата катары дагы, апа катары дагы биз үйгө меймандарды, конокторду чакырып, эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, мына азыр Кудайга шүгүр, Рамазанда ороз айтка кирип келдик, орозо башталды буюрса. Ушундай ороз айттарда дагы аз камсыз болгон, аярлуу катмардагы айылдаш болобу, жердеш болобу, кошуна колоң болобу, ошолорго дагы бир мындай көңүл бурсаңыздар, ошолорго барып туруп үй бүлөңүздөр менен чогуу берсеңиздер. Балдарыңыздар балким кичинекей бир оюнчугун жанында белекчелери менен, чогулткан тыйындары менен балким бир нерселерди алышат. Абдан ошого окшогон нерселерди үлгү катары көрсөтүш керек да. Кечээ менин кесиптешим бир жакшы бир окуя менен бөлүштү да. Бала бакчадан жаңы эле чыккан баласын үйүнө жетелеп алып кетейин деп атканда, жаныбыздагы дагы бир психолог эжекебиз эми баласына бир кичинекей бир таттуу алып берейин деп жүрү дүкөнгө деп киргизип, бир жакшы бир таттуу алып берип атсам дейт, ал байкемеди алып берсек болобу деп сурады дейт. Мен 3 байкем бар дейт. 3 байкемеди алып берсек болобу деп. Мындай айтканда бир 6 жаштагы бала мындай таттууну муну жейм, тигини жейм дебей,
берип аткан нерсеге ыраазы, бирок ошол нерсени бир эле нерсе эмес, менин байкелерим да бар. Ошо байкелериме да алып барышым керек деп аларды да ойлоп атат да. Бул ошол боорукерлик, жарабакерлик, берешендик сезимдери ошол балада бар экенин көрсөткүчү да. Андан тышкары өзүбүздүн жашоо тажрыйбабыздан айта турганда, мисалы кичинекей чактарыбызда биз мисалы конфет, шоколадка эми 90-жылдары билесиздер барыңыздар, баары эле жете алган эмес да. Анан энелерибиз мындай кичинекей шоколад алганда чоң элемден баштап баарыбызга ооз тийгизчи. Баарына ооз тийгизип атып өзүнө кенеде эле кичине эле калчу да. Мындай айтканда бизде ашты дагы, тамакты дагы, ишти дагы баарын бөлүшкөнбүз. Биз ошондой бир калкпыз, жамааттык түшүнүктөгү бир элбиз. Ошондуктан баардык нерсени бөлүшүп жегенге биз балдарга үйрөтүшүбүз керек. Мисалы бир үйгө эми азыркы учурда ар бир балага же болбосо көп банан, алма алган учурлар бар, бирок жанакындай ата энеси алманы ачып, бөлүп, өзүнүн келинчегине, сүйгөнүнө, балдарына берип атканын сөзсүз түрдө балдар көрүш керек да. Алманы ала калып же бананды ала калып өзүн жеген эмес, бөлүшүп атканын көргөндө сөзсүз түрдө балдар дагы ошону туурашат. Ошондо кандай кылсак болот дейт. Анткени бул берешендик, жоомарттык рухту тазалайт экен. Адамдын руху кандайдыр бир периштеге жакындаганга түртчү нерсе ушул сезим ушул экен да. Периште менен түшүнүп атасыздар, мисалы бир дененин азыгы кандай болсо, рухтун да өзүнүн азыктары бар. Эң биринчи азыгы сүйүү десек, буюрса кийинки темаларда ушул темага киребиз. Бирок дагы бир эң маанилүү болгон азыгы бул жоомарттык экен. Эгерде бир жоомарттыгы менен периштеге жакындай алат экен. Мындай айтканда таза боло алат экен да. Периштедей тазалыкка, периштедей ыйыктыкка жакындай алат экен. Ошондуктан жоомарттыкты биз бардык жактарга жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Муну бизде кыргыздарда эми колу ачык деп да айтат. Колу ачык кол ачык адам экен дейт, берешен адам экен дейт. Келген конокторун сөзсүз түрдө белектери менен узатат. Билбейм, кой союп берген учурлар бар, туурабы? Мисалы бизде сүйүнчү деген сөз кандай сон? Азыркы учурда көп колдонулбай калды. СМС менен бардык группаларга жөнөтүп коет дагы. Андан кийин биз кийин кабардар болуп калабыз да. Мурун чабармандарды жөнөтчү, билбейм, велосипед менен чуркап барышчы. Сүйүнчү дечи. Сүйүнчүң болсун дечи, болсун деп туруп, сүйүнчүгө козу берген учурлар бар болчу. Мындай эңчилеп малдарды көбүрөөк айтчы да, акча берген да учурлар болгон. Бул дагы ошол элдин пейилинин берешендик менен мындай таразаласак болот го деген бир баамга келип атам да. Анткени элдин берешендиги, бири-бирине жарабакер болушу бул ошо кийинки муундун дагы жакшы болушуна өбөлгө. Ошондуктан биз колубуздан келишинче жоомарт болгонго аракет кылыш керек. Бул аял дагы, эркек дагы. Сөзсүз түрдө ошондой бир жоомарттык менен биз балдарыбызды эртеңки күнгү күчтүү адамдардан кыла алабыз. Жоомарт адамдардын дагы бир өзгөчөлүктөрү, жоомарт адамдарды баары жакшы көрөт экен. Аялдар да, эркектер да. Негизи бардык адамдардын психологиясында бир белек алганды жакшы көрөт. Бирок өзгөчөлү ким жоомарт болсо, ал кишинин жанында достор да көп болот. Кошуна колоң менен да оңой мамиле түзө алат. Дасторкону кенен экен дейт. Алардын дасторкону монтип май, сүт майга толуп турат деген сөздөр бар да. Дасторкон ар дайым кенен экен деп туруп, батасын берип, сүйүнүп кеткендер бар. Ошондуктан биз келиңиздер, урматтуу эжекелер, байкелер, абалар, буюрса ушул балдарыбыздын эртеңки күnkү келечеги кең болуп, тарбиялык, жакшы бир тарбия беребиз десек, бул нерсени мектепте, университетте, билбейм, башка жактарда муну үйрөтө албайбыз. Балдар, кыздарыбызды бир гана үй бүлөдө биз күчтүү эртеңки күnkү бир баланы эртең ата болорун, бүгүнкү кыздын эртеңки күнү апа болорун унутпасак, алардын биринчи эле, эң биринчи ыймандуулукка дагы, тарбияга дагы тарткыбыз келсе, эң биринчи жоомарттыктан, берешендиктен баштайлы. Биздин үй бүлө подкастыны жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү темабыз жоомарттык жана берешендик жөнүндө болду. Кийинки подкастка кезиккенге чейин, жолукканга чейин аман эсен туруңуздар.